Саламатсыздарбы? Сиздер менен Арген Артур. Тармактык маркетингде пландоо керекпи? Сиздин оюңуз кандай мен билбейм. Бул менин оюм боюнча, жеке оюм боюнча, эгерде пландоо болбосо эч кандай натыйжа, эч кандай ийгилик болбойт. Бүгүн мен ушу пландоонун бир түрүн көргөзүп берейин. Бул жашоонун дөңгөлөгү, жашоодогу эң маанилүү, эң керектүү нерселерди мен бул жерге жазып койдум. Биринчиден, эң маанилүү нерсебиз эмне болду экен? Бул ден соолук албетте, туурабы? Эгерде биздин ден соолугубуз болбосо эч кандай ийгилик, эч кандай мындайча айтканда жашообузга деле көңүлүбүз жок болуп калат. Ошондуктан ден соолук бизге биринчи керек. Андан кийинкиси үй бүлө. Эгерде үй бүлөнүн мамилеси жакшы болуп, эгерде үй бүлөнүн ою бир, максаттары бир болуп турса, чоң ийгиликтерди багындыра аласыңар. Андан кийинкиси бул катышы жок, эч кандай кыймыл жок, эч кандай бизнес жок дегендей, ошондуктан катыш дагы чоң ролду ойнойт. Андан кийинкиси акча, көбүнчөсү айтышы мүмкүн, акчанын бизге кереги жок, акчасы жок деле бактылуу жашаса болот депчи. Туура, бактылуу жашаса болот. Бирок эгерде акчабыз бар болгондо биз эмне кыла алабыз? Көптөгөн муктаж болгон адамдар азыр көп, туурабы? Ошол муктаж болгон адамдардын көптөрүнө жардам берип, туурабы, кол сунуп турганда, вот ошол эң чоң бакыт мен үчүн. Андан кийинкиси бул карьера. Адам эгерде өсүп, карьера болуп турса, кызыгып, мотивациясы бар болуп иштегиси келип турат да. Эгерде кечке эле бир эле акчасы бир, должность бир эле болуп турса, анда эч кандай ийгилик, эч кандай мындайча айтканда мотивациясы жок болот. Андан кийинкиси эс алуу. Эгерде биз эс алып, чет жерлерге барып, жаңы жерлерди көрүп турган болсок, бизде мындайча айтканда жаңы идеялар пайда болуп, чоң ийгиликтерди багындыра алабыз. Ошондуктан бул дагы чоң маанилүү пункт. Андан кийинкиси бош убакыт. Мына барак байкаңыздарчы, көптөгөн акчасы бар адам, туура, мүмкүн жардам берип атат, ал жеринен бактылуу, бирок бош убактысы жок. Балдары, үй бүлөсүнө убактысы жок болуп, кандай гана чоң жаңжалдар чыгып кетип отурат, туурабы? Ошондуктан бош убакыт дагы чоң ролдордун бири. Андан кийинкиси инсандык өнүгүү. Эшикте бак деле, чөп деле өсүп атат, адам дагы ошондой эле өсүп туруш керек экен. Эгерде суу бир жерде көпкө чейин туруп калса, бул сазга айланып кетет. Бардыгыбыз билебиз, ошондуктан эле адам да ошондой болуп кетет. Болуп кетпеш үчүн биз семинар, тренингтерге катышып турушубуз керек. Сиздер дагы азаматсыздар, анткени мына бүгүн биздин мини тренингди көрүп отурасыз. Ушу атайын видеодон кандай пландоо керек тармактык маркетингде деп издеп туруп ушул видеону көрүп отурасыз. Демек сиздин инсандык өнүгүү жогорураак болуш керек. Эми мына бул жашоонун деңгөлөгүн биз азыр 5 шкаласы менен бирден баштап 5, 1, 2, 3, 4, 5 баасы менен коюп чыгайын. Мен именно өзүмдүкүн коем, а сиздер болсо кагаз ручка алып алып, өзүңүздүкүн коюп, баа коюп чыксаңыздар болот. Менин бул жашоого чейинки ден соолугум канча баа коем? Мен тармактык бул жашоого чейинки дегеним тармактык маркетингке чейинки. Тармактык маркетингке келгиче мен 21 жашта болчумун. Келгенимде 21 жашка чейин менин ден соолугум жакшы эле болчу. Бирок аябай сонун деп деле айта албайм. Спортсмен болчумун, бирок бир аз башым ооручу дегендейчи. Ошондуктан мен ден соолугума 4 деген бааны берем. Үй бүлө жагына эч кандай деле аябай деле жакшы болуп кетчи деп деле айтпайм, аябай деле жаман эмес. Ошондуктан орточо бааны алам, 3 коем. Катышым. Классташтар менен жолукчубуз, достор менен сүйлөшүүбүз, эми жаш болгондуктан жаштар менен эле жүрчүмүн. Эч кандай чоң катышым жок болчу, чоң катышым. Ошондуктан катышка деле мен 3 деген бааны коем. Акча жагынан мен көп мындайча айтканда 2-3 жумушту бир иштетип дагы жүрдүм. Эч кандай бошобой мындайча айткандачы, бирок акчам ошондо деле жетчү эмес экен. Ошондо деле 2 болуп калчу экен да, мындайча айтканда. Карьерный ростко мен 3 коеюн, анткени карьерамда мүмкүн башында официант болуп баштасам, анан кичине айлыгымды көтөрүп, охранник болгом дегендей. Кичинекей майда чүйдө карьера болгондуктан мен 3 коеюн бул жерге. Андан кийинкиси эс алуу. Эс алууга мен 2 коеюн, анткени классташтар менен тоого чыгып барып келчүбүз, анан ысык көлдү көрүп баргам. Андан башка чет жерлерге чыккан эмесмин.
ушул тармактык маркетинг аркылуу чыгып баштадым, бирок чыкпагандыктан мен эс алууга 2 коем. Жана бош убакыт. Бош убакытымды эсептей келгенде айтып атпайм, мен 3 жумуш, 2 жумуш деп иштеп жүрчүмүн. Мындайча айтканда бош убакыт деле жок да эч нерсе кылганга, туурабы? Ошондуктан бош убакытка такыр эле мен 1 коем. Инсандык өнүгүүнү ала келгенде тоже мен бул жерге 1 коем. Эмне үчүн 1? Анткени мектепте, университетте эч жерде мындай өнүгүүнү силер мынтип өнүгүшүңөр керек, пландаганды үйрөнүшүңөр керек, силер акчаны эсептегенди үйрөнүшүңөр керек деп үйрөткөн эмес. Бул жерде мен келип үйрөнүп атам. Азыр мен эми бириктирейин дөңгөлөгүмдү, буга чейинки дөңгөлөгүмдү. Бул ден соолук үй бүлө катыш, акча, карьера, эс алуу, бош убакыт жана инсандык өнүгүү имуну бириктирем. Бул кара менен чийилген дөңгөлөгүм тармактык маркетингке чейин дөңгөлөгүм ушундай болчу экен. Алыс кете аламбы, кандай деп ойлойсуздар? Комментарийге калтырыңыздар. Андан тышкары эми тармактык маркетингке келгенден кийин пландарым кандай болуп калды? Жашоом кандай жака өзгөрдү? Ден соолук албетте 5ке чыкты, анткени азыр күчтүү витаминдерди ичкенди үйрөндүм. Чет жерлерде көбүнчө ичишет экен, Япония деген көп жашаган өлкөлөр ичишет экен витаминди. Биз дагы ушул нерсени алып, азыр биз дагы ичип баштадык, ушул нерселерди үйрөндүк. Андан кийинкиси бул үй бүлө. Албетте үй бүлө жагы дагы 5. Анткени бизде мындайча айтканда үй бүлөлүк мамиле боюнча да тренингдер, курстар өтүлүп турат. Бекер эле мындайча айтканда алар үй бүлө дегенде эми не только мындай аял күйөөсү эмес, үй бүлө дегенде бул ата-эне, балдар, карындаш, ини, эже, байке дегендейчи. Ошонун бардыгы үй бүлө болуп эсептелет. Ушу үй бүлөдөгү катышыбыз, катыштарыбыз 5ке чыкты. Анткени айтып атпаймынбы, мурун жаштар менен эле жүрчүк. Азыр командабызда мындайча айтканда 18 жаштан 65 жашка чейинки адамдар бар. Ушул адамдардын ар бири менен сүйлөшүп, биз мындайча айтканда кээ бирөө мененчи бир туугандай эле ушунчалык жакынбыз. Ошондуктан катышыбыз аябай жакшы болуп калды деп десем жаңылышпайм. Андан кийинкиси акча жагы дагы. Биз акча боюнча көптөгөн нерселерди үйрөндүк, формулаларды үйрөндүк. Мындайча айтканда эми көчөдө калып калабыз, же болбосо акчам жок болуп калат деп эч коркпойбуз мындан кийин. Анткени бүт бардыгын билебиз, акча жагын 5ке көтөрдүк. Андан кийинкиси карьера жагынан деңгээл боюнча өсүп атабыз. Уровеньдер бар бизде, деңгээлдер 3%, 6%, 21%, алтын, күмүш, бриллиант дегендейчи. Вот ошондой эле деңгээлдер менен өсүп, өскөн сайын сүйүнүп, мотивация алып, признание алып иштеп жүрөбүз. Андан кийинкиси эс алуу. Эс алуу дагы бизде 2 жылда 1 эс алуубуз бар. 1 жылда 2 эс алуубуз бар, кечиресиздер. Ушул 2 эс алуубуз чет жерлерде болот дегендейчи, аябай сонун, кызыктуу экскурсиялар менен болот дегендей. Кудайым буйруса, биз мына биринчи жолу кетип атабыз, бирок мындай жакын жерлерде Казакстанда көп болобуз, Россияларда да болобуз, то есть ал жактардан да идеяларды алабыз. Вот. Кудайым буйруса, жакында Таиландка кетип атабыз. Вот ошолордун бардыгы эмне эс алууга кирет. Андан кийинкиси бош убактыбыз аябай эле көбөйдү. Анткени мына келинчегим экөөбүз түшкө чейин уктайбыз. Эч ким бизди кыйнабайт, тургула, будильник, үстү адам жок, наемный эмеспиз дегендейчи. Биз өзүбүздүн бизнесибизди каалаган убакта кылабыз. Каалаган убакта ушинтип сүйлөшүп, ушинтип иштей беребиз. Көрдүңүздөрбү? Аябай эле бошпуз, күнүнө 4 саат, 5 саат даже жетиштүү болот. Андан кийинкиси инсандык өнүгүү дагы 5ке чыкты. Биз ушунчалык бизге көптөгөн китептерди предлагать этишет, ушунчалык көптөгөн китептерди дагы окудук, ушундай көптөгөн семинарларга, тренингтерге барып, укмуштуудай көп билим топтогондуктан биз азыр ошол билим менен бөлүшөлү деп сиздер менен азыр отурабыз ушул жердечи. Вот. Көрдүңүздөрбү? Тармактык маркетингке келгенде дөңгөлөгүбүз эмне кылды? Ушундай теп-тегерек тоголок болду. Демек, тармактык маркетингдеги пландоо ушундай болуш керек. Бардыгын чогуу алыш керек. Кээ бирөө айтат, андай болбойт. Эгерде сенин карьераң болсо, карьера менен кетсең, көптөгөн кинолордон деле көрөбүз, үй бүлөң болбой калат дегендечи, ал туура эмес. Туура эмес.
карьераны да кылып, үй бүлөнү да кылып, баардык нерсени кылып койсо болот. Вот тармактык маркетинг сиздерге ушундай пландаганды үйрөтөт. Сиздерге жактыбы? Эгер жакса, лайк басыңыз, астына ой пикириңизди калтырып, комментарий жазыңыз. Жана эгерде ушундай видеолор дагы кааласаңыздар, подписка бөлүмүндөгү подписканы басып, мага катталып коюңуздар. Чоң рахмат баарыңыздарга.